Саламатсыздарбы? Азыркы учурда Көк Бөрү Федерациясынын башкы каалчысы Усаров Эржигит мырза. Саламатсызбы? Саламатчылык. Эржигит мырза, бизге расмий маалымат бере кетсеңиз, өзүңүз билгендей, социалдык тармактарда Көк Бөрү Федерациясынын эрежелери боюнча кенен талкуу жүрүп жатат. Ушул талкууга расмий маалымат бере кетсеңиз. Ассаламу алейкум кыргыз эли, ассаламу алейкум Көк Бөрү сүйүүчүлөр, спорт сүйүүчүлөрү. Эми бул улуттук оюн Көк Бөрү бул эрежелер боюнча талкуу жүрүп атат экен. Бул эрежелер боюнча биз 2024 иштедик, 25 иштедик. Себеби дегенде 2025 ушу акыркы эрежени биз бекиткенбиз. Бул эрежелер так иштеп атат. Бүт эрежеде жазылган. Эч кандай эреже бузуулар болгон жок. Мен негизи айтып кетейин, бул эрежелер 2025-жылдан бери иши толуктап, оңдоп, даже ушу текен салмагы, поляны чоңойтуп, оюн аянтчасын чоңойтуп, оюн талаасын 210го 80 кылып, анан биздин замена деп коебуз, фальстарт деп коебуз. Ошол жерде заменада 12-нен 12-24 кылып туруп, оюн талаасынан сыртка чыгарып, заменада бизде көп учурлар болчу, жанагындай болчу, ызчуулар болчу, талашып тартыштар болчу. Ошондой заменада да биз сыртка чыгарып, азыр бүт замена биздин оюн талаасы да 3 калыс болсо, азыр 5 калыс оюн талаасында болот. Ортодогу калыс, анан апсайд калысы 2 калыс, анан каптал калыстар 5 калыс. Себеби дегенде бизде оюнду алып барат. 15 мүнөттөн 3 тайм болот. Себеби дегенде калыстарда баарында азыр федерациясынын тарабынан алынган бизде рациялар жүрөт, микрофондор жүрөт. Себеби алар бири-бири менен тыгыз байланышып, ошо оюн талаасында оюнда ким нааразычылык пайда болсо, эки эле капитан барат. Капитан барып туруп, ортодо калыска жолугат, ортодо калыс, ошол жерде 5 калыс чогултуп туруп чечет. Эси өзү көрбөй калган болсо, ага дагы болбой турган болсо, анан челлендж сыяктуу эле бизде прямой эфир алып берип турат. КТРКда биздин комментаторскийде барып туруп, ошол жерден калыс өзү үчүн көрүп туруп, анан жыйынтык чыгарып берет 5 мүнөттүн ичинде. Бизде оюнда эч кандай мындай эреже негизи бекитилген. Эреже бул улуттук дирекция менен Көк Бөрү Федерациясы тарабынан чогуу бекитилип, президенттик аппаратка жеткен эреже сонун. Азыр так иштеп атат эрежеде эч бир күмөн жок да, негизи эле. Эрежени бузган, эми ичинде бузулат, конечно, бирини катуураак удуруп койсо, анда 2 мүнөт жазага кетет. Мисалы, если энген жагынан удура турган болсо, алар 4 мүнөт жаза деген бул красный карточка болот. Автоматически кирген. Ал красный карточка ошол оюндан аты менен кошуп оюнчу кетет. Андан кечинде биз комиссиянын төрагасы мен Усаров Эржигит, анан мен протокол осмотр калыс, ортодо калыс, дагы бир калыс, секундантты алабызбы, же хронометражды алабызбы, же комментаторду алабызбы, аны алып туруп чогуу биз чечебиз. Ошону чечип туруп, анан тартип комиссиясына жөнөтөбүз. Тартип комиссиясында тартип комиссиясынын төрагасында комиссиясында 5 киши турат. Ал жерде мисалы генеральный секретарь, эксперттер, юристтер баары бар. Алар чечип анан ошол оюнчу эмки оюнга кирет, эртеңки оюнга же ошо турнирден четтетилет, же карап видео материалдарды карап туруп, же 1 жылга четтетилип калышы мүмкүн негизи, же эмки оюнга кире берет. Бирок аты болсо ошол оюндан кетет, бирок эртеңки оюнга чыга берет. Ал ошол оюндан биз мисалы 4 мүнөт дегенибизди мен түшүндүрүп коеюн дагы бир жолу. 4 мүнөт дегенден кийин ал 4 мүнөттө ол жазамамызга чыкпайт ал. Анын ордуна ошол 11 оюнчу калса, 11 аты менен бирөөсү чыгып берет ошол жерде. 4 мүнөт толук туруп берет. Салым салса дагы, салым салбаса дагы туруп берет ошол жерде. Берги оюнчу формасын чечип, атын чечип, оюн талаасынан чыгып кетет. Калыстар аны көзөмөлдөйт. Чыккандан кийин оюн башталат. 15 мүнөттөн 3 тайм болот. Ортосу 10 мүнөттөн эс алат. Улактын салмагы 32 кг. Биз 30 кг болчу, биз 32 кг кылып, мына орустун астында бекиткенбиз. Андагы дирекция менен макулдашып, правление мүчөлөрү менен макулдашып туруп чечкенбиз. Бизде правление бар. Ошо правление мүчөлөрү менен баардык нерсени макулдашып туруп чечебиз. Эреже бизде так жазылган. Эрежени электрондук видде дагы биз бүт
ойынчуларга жөнөтөм. Даже айыл жергесинде дагы, шаар жергесинде дагы, республикалык турнирлерге да, көчмөндөргө да ушул бир эреже. Баардык, мисалы, экинчи лига дейбизби, биринчи лига дейбизби, жогорку лига дейбизби, баарына бир эреже кетет да. Эрежеден эч мүмкүнчүлүк жок. Коомдук талкууда ушундай сөздөр болуп кетти.